Эң бай аял семиз аял. Билесизби, кээ бир эже карындаштарыбыз бар, булар телефондон акчаны аябайт, баягы машинадан акчаны аябайт, эки жака кийиништен, модадан, формасынан акча аябайт, бирок тамак аш дегенде эч нерсени аябайт. Ошо алыска бир кафе десе ошол жака барып жеп келет. Мына жактын плову жакшы десе ошол жака барып жеп келет. Группалаштарын, досторун, подружкаларын жетелетип алып, ошол жерде мантысы жакшы, мунусу жакшы, мунусу жакшы деп жеп келип сааттап жегендери бар да. Көздөрүн утурам ачат экен, ойгонгондо эң биринчи завтракка не жейм деп ойлонот да булар. Жашоонун негизги мындай тамак аш жөнөкөй карабайт да, орчундуу маселедей карайт тамак ашты. Утур жеп туруп жолочудай жеп кетпейт. Орчундуу маселе, эксклюзив жандашуу болуш керек, атайын бир парта болуш керек, сонун чырактар жанып туруш керек, вилка кашта таркатып жеш керек. Семиз аялдар бай аялдар. Да. Бирок урматтуу эже карындаштарым, бир нерсени айтам. Америка күчтүү өлкө дейбиз. Шоколад, ширин татуулар жегилгендиктен ал жерде көп семиз аялдар көп. Бирок семиздикти бул жактан бай аял деп мактап койдум. Бирок эң зыян, ден соолукка дагы өтө көп ооруларды чакыра турган нерсе, себепсиз кийим дагы жарашпастан өзүңүз жек көрүүгө алып келе турган нерсе бул семиздик болуп эсептелет. Билесизби, көп эже карындаштар бир шумотканын ичиге түшүп алгандай боло берет да. Семиз аялдар өзгөчө. Капкара форманы кийип алат, бир мешоктун ичиге кирип алгандай эле жүрө берет да. Капкара форманын ичинде. Кийим дагы жарашпай калат. Өзүңүзгө өзүңүз жек көрүү пайда болот. Ишенич дагы жоголо берет. Качан сиз семирип кетсеңиз. Ошондуктан да айтып коет го. Арык аял жанын рахаты, семиз аял жанын азабы деп.